Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Эртең буйруса Париж шаарында Олимпиада оюндары башталат. Алдыда Олимпиадага бара турган Кыргызстандын жылдыздуу спортчуларынын элге кайрылуусун назарыңыздарга бурабыз. Молодым я хочу пожелать в первую очередь, чтобы уважали и ценили своих родителей, чтобы ставили перед собой большие цели. Всегда человек должен быть честным, то есть перед собой, перед людьми. Человек, он может кого-то обмануть, он может себя обмануть, но в конце концов, когда спортсмен выходит на арену, то есть борцы на ковер выходят, и спортсмен уже понимает, какое отношение он сделал, как он готовился, и в этот момент все на ковре сказывается. То есть надо быть честным перед собой, тренироваться, слушаться своих тренеров, наставников и добиваться больших успехов. Сюрприз! Эки эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Ооба бизге агайларыбыз да айтат, бош убактыңарда өзүңөр менен өзүңөрдү кандай десем, туура алып жүргөндү жана ошондой эле китеп окугула депчи. Мен көбүнчө Джон Кеханын, Брайан Трейсинин бош убактымда аудио книгаларын угам. Бош убактымда дагы кененирээк болуп калса, анда китептерин окуйм. Мен бош убактымда азыр деле, буга чейин деле бош убактымда тоого барам. Ошол жактан тамак аш жасап, жанымда жакын адамдарымды алып алам. Тоого барып эс алып, тоодон энергия алып, жана ошондой эле үй бүлөм менен болгону аракет кылам. Жаш балдарга биринчиден ден соолук каалайм, бирок ден соолук болгон соң талыкпай эмгек кылып, алдыга койгон максаттар үчүн кандай гана кыйынчылык болбосун, талыкпай эмгек кылышын каалайм. Мен музыка укканда, эгер кулагымда наушник болсо, мен агайым көрсө, Хаким агайым көрсө, урушат, музыка укпа деп айтат. Ошон үчүн көп музыка укпаганга аракет кылам. Бирок ошо өзүбүздүн эле ырчыларыбыз, Мирбек Атабеков деген жана башка ырчыларыбызды угуп турабыз. Чын айтканда өзүбүздө дагы ушундай жакшы дүйнө жүзүнө Кыргызстанды тааныткан ырчыларыбыз бар. Ошолордун ырларын угуп турабыз. Биз сборлордо жүргөндө көбүнчө жатар убакыт болот. Ошол убактарда китеп окуп турабыз. Көбүнчө ушу диний тарап жактан ушу диний китептерди дагы көп окуйбуз. Анан жана башка ушу Чыңгыз Айтматов жазуучубуздун ошол китептерин окуганды жакшы көрөм. Ошо. Негизи ошол бул жашоодо бардык эле нерсе маанилүү деп айтсам болот, бирок ошол мен үчүн эң маанилүү бул үй бүлөм деп айтсам болот. Анткени ошол үй бүлө жакшы күндө дагы, оор күндө дагы ар дайым сенин жаныңда болуп, колдогон инсандар ошол үй бүлөң болот экен. Азыркы өсүп келе жаткан жаштарга айтарым, ошол көп жаштарыбыз интернет булактарынан көрүп, оңой жол менен жаман жолго көп түшүп кетип жатат. Сиздерге айтарым, ошол оңой нерсе эч качан бир жакшылык алып келбейт. Анткени ошол оңой нерсенин аркасы ар дайым бир оор жана жаман болот деп айтам. Ошондуктан баарыңыздарды спорт менен машыкканга чакырмакчымын. Ден соолугуңуздар чың болот. Ошол биздин Кыргызстандын келиңиздер спорт менен машыгыңыздар. Ошол биздин Кыргызстандын байрагын бирге көтөрөлү.